Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Өзүнүн жакында өлөөрүн билип сотто адилетсиз бошонуп кеткен адамдарды өз алдынча кармап алып, жазасын берип жүргөн 2023-жылы тартылган стенографист аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер каналга катталып мыкты белгисин басып, жай олтуруп көрүүгө камданып калган болсоңуздар, акырындан кирише берели. Это для вас. Орус менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр деп атап алабыз. Бекеринен айтпаса керек. Себеби Москва жергесинде жүргөн бир туугандарыбыз документтерин таза кылып жүрбөсө, тартип сакчылар кармап убактыңызды алып чоң бир бале жаратып коюшу толук ыктымал. Андыктан мындай маселе болушун каалабасаңыз, Москва жергесинде эмгектенип жүргөн Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Байкебиз бул тармакта көп жылдан бери эмгектенип, сиздин бейкапар жүрүшүңүзгө толугу менен өбөлгө түзүп берет. Документтериңизден сырткары өзүңүз тууралуу кара тизмеден дагы текшергиңиз келсе, же болбосо айып пулдарыңыздын жоктугун билгиңиз келсе, ал тууралуу дагы маалымат ала аласыз. Ошондуктан көп эле кабатыр ала бербей Санчо Бек каналынан келдик деп төмөндөгү байланыш сандарына коңгуроо кылыңыз. +7 901 547 86 17. Тасманын башында өтө чоң эмес шаарчада Уилдон Дин деген адам автобустун артынан чуркап бара жатканын көрөбүз. Ал бүгүн стенография боюнча мелдешке бара жаткан эле. Каарманыбыз акыркы 14 жылдан бери сотто стенографист болуп иштеп, тез-тез өзүнүн жумушу боюнча мелдештерге катышып турчу. Бул кесип өтө сейрек кесиптердин бирине кирип, ага көбүнчө аялдар иштеп, бирок каарманыбыз эркек экенине карабай стенографияга аябай кызыгат. Бул ишти аткаргандар атайын жазуучу аппарат менен оозеки айтылган нерселердин бардыгын башкача бир белгилер менен кагазга түшүрүшөт. Анда рекорд боюнча буга чейин бир адам 1 мүнөттө 361 сөз жазып, каарманыбыз ошого жеткенге аракет кылып, бирок такыр эле жете албай жүрдү. Уилдан мындан соң жумушуна барып, ал жерде Норман деген адам соттолуп, ал баңгизат чегип алып, өзүнүн кичинекей 3 жаштагы кызын өлтүрүп салыптыр. Анда соттун чечими боюнча ага өлүм жазасы бериле турган болуп, бирок толук чечим чыга элек болчу. Биз жумуштан кийин Уилдандын сот менен сүйлөшүп олтурганынан, анын дагы деле үй бүлөсү жок, жалгыз жашаганын түшүнөбүз. Анткени каарманыбыз бир аз тартынча, анан жалгыздыкты жакшы көрөт эле. Эң башкысы Уилдан аябай боорукер адам болгондуктан ал сотто ар кандай окуяларды угуп, аларды жазгандан кийин үйүнө келип алып дагы бир сыйра окуп, жатаар алдындагы сотто уккан өлгөн адамдарга дуа кылып жатчу. Бирок эмнегедир акыркы күндөрү анын ден соолугу ордунда болбой, кускусу келе баштайт. Эртеси ооруканага даарыгерге барса, даарыгер каарманыбызга кайрылып, бул нерсенин баардыгы нервтен болот. Сиз жумушуңузду аябай көп ойлонот экенсиз. Бир аз эс алышыңыз керек десе, Уолден ал жактан чыгып бара жатып: Останови ее. Пожалуйста. Түшүнүксүз бир аксакалга жолугуп, бирок жүрөгү түшүп ал жерден качып кеткенге шашылды. Биз мындан соң тергөөчү Биллди көрөбүз. Ага Пейпер күйөөсү менен келип, баласы Келдин жоголуп кеткенин айтып, бул кичинекей эле шаарда буга чейин дагы 4 бала жоголуп кеткен. Сиздер менин баламды сөзсүз таап бериңиздер деп ал жерге арызын жазып кетишип, кеңседеги тартип сакчыларды ойго салып коюшат. Бул убакта Уолден адаттагыдай эле жумушунда сотто болуп жаткан нерселерди кагазга түшүрүп жаткан. Анда сот баласын карабай жаткан аял жөнүндө болуп жаткандыктан, каарманыбыздын бир маалда баш айланып эле көзүнө апасы көрүнүп, ошол жерден жоготуп коет. Бул жолу ага нейрохирург дарыгери жооп берип, сиздин башыңызда менингиома деген шишик пайда болуптур. Бул нерсе өтө деле коркунучтуу эмес, бирок операция жасабасак болбойт. Ошондуктан ден соолугуңузга олуттуураак караңыз десе, каарманыбыз мен шашылыш элем, стенография боюнча мелдешибиз бар эле деп ал жерден кетип калат. Ошентип дагы бир жолу мелдешке катышкан Уолдендин бул жолу жыйынтыгы жакшы чыгып, бирок дагы деле рекордко жетпей 351 гана сөз жазып калды. Анда мелдешке катышкан кыздардын бирөөсү каарманыбызга келип, сенин акыркы күндөрү жыйынтыгың жакшы чыгып жатат. Деги сенин сырың эмне деп мага айтчы я. Сыртыңдан жөнөкөй эле көрүнөсүн десе, Уолден эми өзүңө тиешелүү жок иштер менен не кыласың элек болот деп кетип калат. Мындан соң Уолден кечинде эс алуучу жайлардын бирине атасына жолукканы келет. Анда жумушчу каарманыбызга сизге адаттагыдай эле жарма куяйынбы десе, Уолден жок, мен бүгүн виски ичемин. Атамдын ден соолугу үчүн алып коеюн деп вискини көтөрүп жиберип, атасына мактанып, мен 351 сөз жаздым 1 мүнөттө. Буйруса рекордту басайын деп калдым десе, атасынын жини келип, балам, сен менин жолуму жолдоп стенографист болдуң, бирок өмүрүңдүн баардыгын бир эле ушул нерсеге арнап алба да. Макул, сен ошол рекордту басасың, андан кийин эмне болот? Ашып барса 1 мүнөт кубанасың, бирок айылына чөйрөдөгүлөрдүн баардыгын ал нерсеге баары бир болот. Андан көрө үй бүлө кылбайсыңбы десе, каарманыбыз унчукпай эле ал жерден кетип калат. Уолден акыркы күндөрү ден соолугу бир аз начар болуп бара жаткандыктан дүкөндөрдүн биринен ичимдик алып алып, аны төлөйүн деп барып калса эле, ал жерге бирөө келип эле тапанчасы менен кассирди коркутуп эле акчаларын ала баштады. Өмүрүндө мындай нерсени биринчи жолу кылган Уолден колдору титиреп, денесин калтырак басып, ал жерге тергөөчү Билл келсе, мен эртең кеңсеңерге барып көрсөтмө берейинчи. Азыр өзүмдү жаман сезип жатам деп үйүнө кетет. Биз мындан соң каарманыбыздын балалык чагын көрөбүз. Ага атасы кичинекей кезинен эле жаза турган аппарат алып берип, ал кичинекей кезинен жазып үйрөнүп баштап, апасы менен атасынын урушкан кездеринин баардыгын кагазга жазып түшүрүп койчу экен. Атасы Уолденге окшош сылык сыпай жоош киши болгону менен, апасы чылым чеккен аягы суюгур аял экен. Ошондуктан ал Уолденди дагы атасын дагы таштап үйдөн кетип калат.
калып, бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин автокырсыктан каза болуптур. Эртеси Уолден тартип сакчылардын кеңсесине келсе, ал жерде Билл Джиннигер эле эки жака басып жатыптыр. Көрсөбүз буга чейин көргөн тасманын башындагы өзүнүн кызын өлтүрүп койгон Норманды айыптоочулар далилди өз убагында алып келбегендиги үчүн бошотуп жибериптир. Муну уккан Уолден эмне дешин деле билбей калат. Биз мындан соң Уолдендин ичимдик ичкенче эле өзү менен өзү сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Көрсө ал оюнда бир нерсени мерчендеп жаткан экен. Каарманыбыз бир кезде кылмышкер Нормандын үйүнө барып аны уктата чаап, ал кызын кандай өлтүргөн болсо так эле ошондой өлтүрүүгө камдана баштайт. Ошентип Уолден Нормандын башын газовый плитага салат да аны жандырып жиберди. Бул окуядан кийин Уолден кылмыш кылганына карабай өзүн аябай бактылуу сезип, мурдагыдан караганда шайыр шатман сүйлөп үнү дагы бийик чыга баштайт. Бул убакта тергөөчү Билл ага түшкөн арыз боюнча Келди издеп, бирок өкүнүчтүүсү токойдон анын өлүгүн табышты. Бул окуялар болуп жаткан шаар аябай эле кичинекей болгондуктан ал жердин жашоочулар баардыгы бири-бирин таанып, Уолден дагы ал жерде шайтан араба менен сейилдеп жүрүп эмне окуя болгондугун билип калат. Биз мындан соң Биллдин сөзүнөн бул шаарда бир эле Кел өлбөй, андан башка дагы 7 жаш бала киши колду болуп өлгөнүн түшүнөбүз. Сыягы бул кичинекей шаарда дагы адам өлтүргүч пайда болгон окшойт. Күндөрдүн биринде Уолден жумушун аяктап эшикке чыгып бара жатса, ал чыгып бара жаткан жерден бир аял күтүп алат. Бул жанагы каарманыбыз менен сценография боюнча жарышка катышып жүргөн аял болчу. Ал Уолденге кайрылып, мени туугандарым конокко чакырып жатышкан. Ошондуктан мени менен барып келчи деп Уолден каршы болгонда карабай эле аны көндүрүп, бир маалда эле экөө унаа менен ошол жака жөнөп кетишет. Биз ушул жерде кыздын аты Эмили экенин түшүнөбүз. Ал каарманыбызды көрсө ата энесинин үйүнө алып келиптир. Уолден ал жерге келип Эмили аябай бай үй бүлөнүн кызы экенин түшүнүп, анан дагы Уолдендин атасы Эмилинин атасы менен классташ болгон экен. Сыягы булар деле кыргыздарга окшоп сурашып келсе эле тууган чыгып калат окшойт. Бирок кантсе да кечинде Уолденди Эмили үйүнө жеткирип, күтпөгөн жерден аны өбөт да коштошуп кетип калат. Бул убакта тергөөчү Билл өзүнүн кесиптеши менен балдардын өлүмү боюнча изилдеп жүргөн. Алар шаардагы бир аз акыл эси кемирак Джордж деген балага барып, андан сурашып, сен негизи шаардан жоочун адам көрбөдүңбү? Бул жердегилердин баардыгын тааныйсыңбы десе, Джордж жок, мен башка эч кимди көргөн жокмун. Мурдагы эле шаардын жашоочуларын көрүп жатам десе, Билл аны макул бара берсең болот дейт. Бул убакта соттогу кезектеги отурум болуп, биз буга чейин көргөн Уолденден жардам сураган аксакал өтүп кеткенин түшүнөбүз. Анын өлүмүнө каарлар үйүндө иштеп жүргөн медайым Кетлин Милсти күнөөлөп жатышкан болчу. Анткени кээ бирлердин айтымы боюнча ал каарлар үйүндөгүлөргө аябай жаман мамиле кылат экен. Бирок эч кандай тике далил жок болгондуктан сот аны кой берип жибергенге туура келди. Снятие всех обвинений. Биз мындан соң ошол медайымдын каарлар үйүндө бутоолу байланып канжалап жатканын көрөбүз. Көрсө буга чейин Уиллдан келип анын каарларга кылган мамилеси үчүн кээ бирлерин өлүмгө чейин жеткиргендигине өч алып өлтүрүп салыптыр. Бул убакта эки каарманыбыздын мамилелери бири-бири менен жакындап кечинде эс алып жүрүшкөн. Бирок мындай учурлар Уиллдан менен биринчи жолу болуп жаткандыктан бир кезде анын көзүнө апасы дагы бир жолу көрүнүп кетип, ал Эмилини таштап коюп эле качып кетип калат. Бул убакта тергөөчүлөр Джорджтон бир аз күмөн санашып анын артынан аңдышып, ал бир кичинекей бала менен тоо ойноп жатып анын колуна шоколад бергендигин көрүшөт. Көрсө буга чейин өлүп калган Келдин колунда дагы ошондой шоколад болгон экен. Анда Билл эч нерсени түшүнбөй, ушул нерсени Джордж кылышы мүмкүнбү деп анын үйүнө барып жанагы жаш бала менен олтурган жеринен кармашып, анын колуна кишен салып түрмөгө алып кете башташат. Акыл эси кем Джорджтун жашы 40та болгону менен ал оорулуураак болгондуктан ой жүгүртүүсү 10 жаштагы балдардай болчу. Анда тергөөчүлөрдүн башчысы, силер анын үйүнө барып тинтип далил тапкыла. Эгер далил жок болсо биз аны кой бергенге туура келет. Бул тууралуу массалык маалымат каражаты билип калса бизди жеп коет деп айтат. Бул убакта Уолден Эмилиден келген коңгурлорду албай Кудайга сыйынып андан кечирим сурап жаткан. Мен адамдарды өлтүргөндүгүм себеби алар ар кимди кыйнап жатышат. Бул нерсеге эч ким унчукпай кыйналгандарга жардам бербей жатышат го. Мен арга жоктон кылып жатам, мени кечирип койчу. Эми мындан кийин кылбасам керек деп жалынып жалбара баштайт. Ал эртеси тартип сакчылардын кеңсесине барып Биллиге, силер эмнеге Джорджту камап койдуңар? Ал балдарды өлтүрүшү мүмкүн эмес. Бул шаарда андан дагы жакшы адам жок го. Анын үстүнө Джорджтун бир аз акылы кемирак го. Мени ага жолуктургулашы деп эле досуна жолугат. Анда Джордж Уолденге, мени бул жака эмне үчүн камап коюшту мен түшүнбөй калдым. Мен балдарга эч качан жамандык кылмаган эмесмин. Алар менин досторум го. Мени бир гана балдар жакшы көрөт. Чоңдор мени эч качан тоготушпайт десе, каарманыбыз ага карап, сени эч ким күнөөлөгөн жок. Балким сен билген нерселериң бардыр. Ошондой маалыматтарың болсо Биллге айтып койгонуң досум. Баары жакшы болот деп ал жерден кетип, каарманыбыз ичимдик алып алып үйүнө барып ичип, өзү менен өзү сүйлөшүп эле келе соого айлана баштайт. Бул убакта анын үйүнө Эмили дагы келип калган эле. Анда экөөнүн ортосунда жатып көр десем, отуруп эле көрөм деп атпайбы деген нерсе башталып кетип,
Уолден уктагандан кийин Эмилиянын бөлмөлөрүнүн бирине кирип калат. Ал жакта буга чейин Уолден топтогон кагаздар бар эле. Ал көрсө сот бүткөндөн кийин ал жердеги жазылган кагаздардын баардыгын чогултуп, үйүнө топтоп коллекция кылат экен. Бирок анын бул адаты Эмилиге жакпай, мен бул нерсеге чыдай албайм деп эле ал жерден кетип калат. Кечинде Уолден эс алуучу жайда олтуруп ал жердеги кыздар менен балдарды көрүп, жанагы балдардан бир нерсени күмөн санап эле артынан ээрчип жөнөйт. Айткандай эле ал балдар караңгы жерге барып кызды коркутуп жатса, Уолден аларга барып кыйкырып, тапанчасын алып чыгып жанагы эки баланы аткылап салса, алардын бирөөсү бычак сайганга жетишип калат. Мындан соң Билли Джорджко кирип Уиллдан жөнүндө кабар берсе, Джордж бир кезде Биллиге мен сизге бир нерсени көрсөткүм келет деп айтат. Бул учурда ооруканага түшүп калган каарманыбыздын жанына атасы келип анан карап олтурган. Анда тергөөчүлөр Джорджду унаага салып алып, ал көрсөтөм деген жака барышып, арадан бир канча саат өткөндүктөн караңгы киргенде гана жетишет. Алар токойдун арасындагы бир үйгө кирсе, Джордж мен мындан нары кирбеймин деп баш тартып койду. Аны тергөөчүлөр ошол жерге кишендеп коюп, үйдүн ичин текшере башташып, бир бөлмөнүн жабык экенин көрүп анын эшигин сындырып киришет. Көрсө ал жердин бир бөлмөсүндө жаш балдардын сөөгү аябай көп экен эле. Бирок биз мындан соң билгендей ал балдарды Джордж өлтүрбөптүр. Ал жаш балдар менен достошуп жүргөндүктөн кээ бир балдар ушундай жери бар деп Джорджко айтып беришкен экен. Биз мындан соң ооруканадан чыккан Уиллдандан кабар алып коеюн деп, анын башчысы сот болуп иштеген киши келгенден көрөбүз. Анда каарманыбыз башчысын узатып жатып, анын унаасын карап, арткы отургучунда аймалган жерлер бар экенин байкап калат. Ал башчысы кеткенде тапанчасын алып жатканын атасы көрүп калып, балам, стенографист деген өтө майда чүйдө нерсени жакшы байкаш керек. Сен байкаган нерселерди мен деле байкап жатам. Ошондуктан тапанчаңды таамай атканын деген кеңешин берет. Бул убакта Уиллдан соттун үйүнө келип, ага тапанчасын такап олтурган болчу. Анда сот каарманыбызга суроо салып, сен бул нерсени кайдан билип калдың десе, каарманыбыз сиздин унааңыздын артындагы аймалган жерлер бар экен десе, сот ага жооп берип, буну мен оңдоп койсом болмок экен, ичим таардыгынан оңдобой койдум эле. Эми кантсе да каарып калыпмын, мурдагыдай ал күчүм жок деп айтат. Анда Уолден, сиз өмүрүңүздө канча адам өлтүрдүңүз десе, сот ага жооп берип, мен 17 жашымдан баштап өлтүрө баштаганмын, алардын санын деле билбей калдым. Мага өлүктөрдүн жыты жагат, бул нерсени эч кандай токтото албай койгонмун. Бирок азыр каарып ал күчтөн тайдым, эми адам деле өлтүрө албасам керек. Аялым болсо бул тууралуу эч нерсени билбейт деп жомок айткандай эле эч нерседен коркпой айта берет. Биз мындан соң Уолден үйүндө жүрсө, ал жерге тергөөчүлөр келип, сага бычак сайып койгондорду сен өлтүрүп коюпсуң. Бирок күбөлөрдүн айтымына караганда сен жөн гана өзүңдү өзүң коргогон экенсиң. Ошондуктан сага эч кандай кылмыш иш козгой албайбыз. Бирок биз буга чейин соттон бошонуп кетип, бирок өлүп калган адамдарды кимдер өлтүргөнүн таппай жатабыз. Сенин ал жөндө маалыматың жокпу десе, Уолден, мен аларды кайдан билейин? Эми бул силердин ишиңерде деп эле аларды үйүнөн узатып жиберет. Мындан соң жанагы бейгүнөө адамдарды өлтүрүп жүргөн соттун асынып турганын көрөбүз. Тасманын аягында болсо каарманыбыз 1 мүнөттө 359 сөз жазып, дүйнөлүк рекордко жетишине 2 эле сөз калып, буга чейин дагы соттон адилетсиз бошонуп кеткен бирөөнүн дарегин окуп жаткан жерден тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да кийинки тасмага чейин жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бири бирибизге ар дайым жакшы мамиледе бололу.